Мемнеке суу техникасын колдонуп холодильникке салып, сууну салып, тоңдуруп алдым. Эми муну эригенче күтүп турушум керек. Мынакей менин суум эриди. Ушундай стеклянный идишке, что биздин жазганыбыз көрүнүш үчүн ушундай идишке куюп алышыбыз керек. Биз аны мынтип тегерек кагаз кесип, мунун бетине мындай жаба турган кылып, бул жагына мындай неме максаты жазып, мындай кылып жабып туруп, бир күнгө коюп коюшубуз керек. Бир күн тургандан кийин бул сууну алып, биз мына максат жазылган кагазыбызды мынтип түбүнө коюп туруп, биз ошонусу боюнча мындай көтөрүп туруп ичишибиз керек. Ичкенде дагы ошол максатыбызды окуп ичишибиз керек. Муну ичибиз деген окуйбузбу, сууну ичип атканда, что биз ушул кагазга жазган максатыбызды окуп ичишибиз керек. Муну күнү бою биз кайынча мал суу ичсек, ошончо мал кайталап кылсак болот, ошол максатыбызга жеткенге чейин. Барыңыздар максатыңыздарга жетиңиздер, суу техникасын колдонуп көрүңүздөр.